Ассаламу алейкум достор. Гули Универсал каналына кош келдиңиздер. Подписаться болуп, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Бүгүн сиздер менен 3 түрлүү сонун нандарды жасайбыз. Өтө даамдуу чыгат. Ичине картошка, сыр, укроп, пияз кошуп жасайбыз. Сиздерди жасап көрүүңүздөрдү сунуштайм. Анда эмесе, бисмилля деп баштайбыз. Биринчиден 2 орточо чоңдукта пиязды кызарта кууруйбуз. Туз жана мурч кошуп алабыз. Андан кийин орточо чоңдукта 12 штуктай мына ушундай картошкаларды сууга бышырып алабыз дагы, сыртын арчып, 1 столовый ложкада сливочный майданы кошобуз жана 1 пияладай ысык сүт кошуп алабыз дагы. Мына ушундай кылып жакшылап эзип алабыз. Бардыгын аралаштырып жакшылап эзип алабыз. Албетте татымына жараша туз кошуп алабыз. Андан кийин куурулуп даяр болгон пиязыбызды дагы кошуп, бир тегиз аралаштырып алабыз. Эми бир аз укроп туурап да кошуп койдум. Эгер жакса, сиздер да кошуп алсаңыздар болот. Эми бир тегиз жакшылап аралаштырабыз дагы, 3 бөлкө бөлүп, ушундай кылып тоголоктоп даярдап коюп коебуз. Мына экөөсүнө өзүнө эле тоголоктоп даярдадык. Ал эми үчүнчүсүнө болсо 100 граммдай сыр коштум. Эгер сырды көбүрөөк кошом десеңиздер дагы болот, көбүрөөк кошуп жасаса дагы өтө даамдуу болуп чыгат. Эми кадимки эле нанга көптүрүлгөн камырыбыз менен жасайбыз. Албетте өзүңүздөрдүн каалооңуздар менен, кааласаңыздар айран менен жасап алсаңыздар болот камырын. Сахар, туз, жумуртка кошуп деле өзүңүздөргө жаккан камырды жасап алсаңыздар болот. Мен кадимки эле үйдө нан жасаган камыр менен эле жасап жатам. Эми мына бир аз жайып алабыз. Эми мына биринчи картошка менен сыр кошулганын жасап алабыз. Мына ушундай видеодо көргөзүлгөндөй кылып, үстүнө ун себебиз дагы, жайып алабыз. Духовкабызды 180 градуста ысытып коебуз. Биринчисин духовкада кадимки эле нан бышыргандай эле бышырып алабыз. Мына ортосун ушундай кылып ачып койсок, ашыкча желдердин баары чыгып кетет. Мен бетине жумуртка сүрткөнү унутуп калыптырмын. Ошондуктан бышканга жакын сүртүп алдым. Эми экинчисин даярдап баштайбыз. Экинчи наныбызды биз сковородкабызды ысытып алабыз биринчи. Ысытып алгандан кийин кургак эле кадимки эле көмөч нандай кылып бышырып алабыз. Жакшылап бир тегиз жаябыз сковородканын формасына жараша. Тегиздеп жайып алгандан кийин ысык сковородкага салабыз дагы, эки бетин кызарта бышырабыз. Албетте өтө жай отто бышырабыз. Эгер оту катуу болсо күйүп кетет. Жай отто кактап эки бетин бышырып алабыз. Эми үчүнчү наныбызды жасоону баштайбыз. Тегиздеп жайып алдык. Эми ошол эле сковородкабызга бир аз май куябыз, 50 граммдай май куюп, эки бетин кызартып бышырып алабыз. Албетте жай отто бышырабыз. Мына достор, бул духовкада бышырылган наныбыз. Ал эми экинчиси көмөч нан сыяктуу кургак сковородкада бышты. Ал эми үчүнчүсү мына
даама пирожкидей болот. Майга куурулуп бышты эки бети. Достор, үчөө өтө даамдуу болуп чыкты. Сиздер да жасап жеп көрүүңүздөрдү сунуштайм. Өтө тоюмдуу жана даамдуу болуп чыгат. Эгер видео жаккан болсо, достор, лайк басып, каналга катталганды унутпаңыздар. Суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазыңыздар. Эгер каналга каттала элек болсоңуздар, төмөндө кызыл подписация баскычын басып, жанында коңгуроону күйгүзүп койсоңуздар, карагылып кийинки жаңы видеолорум сиздерге түшүп турат. Анда эмесе, достор, эмки видеолорго чейин көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.